Сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Самат Кыштыбекович Ысырановго берилет. Трибунага өтүңүз. Саламатсыздар, урматтуу Конституциялык соттун судьялар, урматтуу төрага, урматтуу соттук жыйындын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Жорокуловдун, Кочкоровдун жана Музулмановдун Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 376 беренесинин, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 2 бөлүгүнүн 61 беренесинин 1 бөлүгүнө конституциялыгын текшерип берүү жөнүндө өтүнүч боюнча Жогорку Кеңеш, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши көрсөткөн өтүнүчтү иликтеп чыгып, анда келтирилген жүйөлөрдү негизсиз деп эсептей тургандыгын жана арыз ээсинин талаптары төмөнкүдей негиздер боюнча канааттандырылууга жатпай тургандыгын белгилейбиз. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасы укуктук мамлекет, мамлекеттин ишмердүүлүгү баарынан мурда укуктун үстөмдүгүнө, мыйзамдуулук режимине, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин таанууга жана сактоого негизделген. Жогорудагы түшүнүк өз кезегинде инсандын, ошондой эле мамлекеттин да мыйзамдарын, талаптарын карманууга жана так аткарууга өз ара жоопкерчилигин алып келет жана муну менен укуктук мамилелердин бардык субъектилерине укук ченемдүү, жүрүм-турумду тандоого түрткү берет. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23 беренесине ылайык адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгы менен адеп аклагын сактоо жана башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктин коргоо максатында Конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн. Жаңа ачылган жагдайлар бул мыйзамдын күчүнө кирген иштин маңызы боюнча чыгарылган талаштуу сот актысы кабыл алынган учурда бар болгон арыз ээсине белгисиз болгон же белгилүү болушу мүмкүн эмес болгон жагдайлар. Бул жолжобо соттук актылардын мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн текшерүү үчүн эмес, иштин чечүүнүн натыйжасында таасир этиши мүмкүн болгон далилдердин негизинде иштерди жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлардан улам кайра кароо мүмкүнчүлүгүнө гана арналган. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин башка талаптарына жана 376 беренесине таянсак, жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арыз, сунуштама менен сотко кайрылуу укугу ишке катышкан жактарга, ишке катышкан жактардын процессуалдык укук улантуучуларына мыйзамда каралган учурларда процесске катышкан прокурорго таандык. Ишке катышууга тартылбаган, бирок укуктарына жана милдеттерине карата сот чечим кабыл алган жактар мыйзамдын күчүнө кире элек сот актысына апелляциялык тартипте даттанууга, ошондой эле күчүнө кирген сот актысына кассациялык даттануу келтирүүгө укуктуу экендиги Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 323-352 беренелеринде так белгиленген. Ишке катышууга тартылбаган, бирок укуктарына жана милдеттерине карата сот чечим кабыл алган адамдар сот актысына апелляциялык жана кассациялык тартипте даттануу укуктуу, бирок жаңа ачылган жагдайлар боюнча сот актысына кайра кароо жөнүндө арыз менен кайрылууга укуксуз. Негизинен жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо тууралуу арыз менен кайрылууга укуктуу жактардын чектелиши соттук актылардын туруктуулугун камсыз кылууга жана чексиз соттук кароолордун алдын алууга багытталган. Аталган ченем ушуну менен сот чечимдеринин туруктуулугун сактап турат. Эгерде процесске катышпаган башка жактар укугу бузулган деп эсептеп, ишти кайра карап берүүнү талап кыла баштаса, анда сот чечимдери туруксуз болуп, ал эми соттук актылар акыркылык күчүнөн ажырайт. Мындай жагдай ишке катышкан тараптардын да укуктарына таасирин тийгизет. Мындан тышкары, аягына чыккан иштер боюнча айрым жарандар укугун кыянаттык менен колдонуу аркылуу сот актыларын жокко чыгаруу тобокелдиктерин жаратышы мүмкүн. Бул өз кезегинде сот процесстерин негизсиз созулуусуна алып келет. Ошондуктан Жарандык процесс кодексинин 376 беренесинде чечимдерди кайра кароо боюнча арыз берүү укугу таандык адамдардын тизмесин аныктоо менен жарандардын Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген соттук коргонууга болгон укуктардын чектебейт, тескерисинче соттук актылардын адилеттүүлүгүн жана туруктуулугун камсыз кылууга кепилдик болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 101 беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын сотторунун мыйзамдуу күчүнө кирген чечимдери бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз анча башкаруу органдары, юридикалык жактар, коомдук бирикмелер, кызмат адамдары жана жеке адамдар үчүн милдеттүү жана республиканын бүткүл аймагында аткарылууга тийиш. Жогоруда белгиленген Конституциянын нормасы укуктук туруктуулукка
жана соттуу актылардын айкындуулугун билдирет. Ал эми жаңы ачылган жагдайлар боюнча сот чечимдерин кайроо бул ишти кароодо аныкталбаган каталарды оңдоого багытталган жол жобо. Ошондуктан сот процессине катышпаган адамдар күчүнө кирген чечимдердин туруктуулугун жана мыйзамдуулугун сактоо үчүн жаңы ачылган же жаңы жагдайлар боюнча соттук токтомдорду кайра карап чыгуу жөнүндө арыз берүү укугунан ажыратылган. Себеби кайра карап чыгуу процесске түздөн түз катышкан жана чечим кабыл алды кызыкчылыктары эске алынган адамдардын да укуктарын бузушу мүмкүн. Маалымат катарында белгилеп кетсек, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 1998 жылдын 22 сентябрындагы чечими менен азыркы учурда күчүн жоготкон Кыргыз Республикасынын арбитраждык процессуалдык кодексинде ишке катышпаган, бирок кызыкчылыгын козгогон жактын жаңы ачылган жагдайлар боюнча арыз берүү мүмкүнчүлүгүн караган ченем 1993 жылдын 5 майындагы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 88 беренеси 3 бөлүгүнө каршы келет деп аныктаган. Ал ченем азыркы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 100 беренесинин 3 бөлүгүндө камтылган. Ага ылайык сот өндүрүшү тараптардын тең укуктуулугун жана атаандаштыгынын негизинде жүзөгө ашырылат деп белгиленгенин билдиребиз. Жогоруда баяндалган негизинде Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 376 беренесинин ченемдери Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 2 бөлүгүнө, 61 беренесинин 1 бөлүгүнүн жоболоруна канама каршы келбейт деп эсептейбиз. Жогорудагы негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 34 беренесин жетекчиликке алып, Жорокуловдун, Кочкоровдун жана Мусулмановдун Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 376 беренесинин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 2 бөлүгүнө, 61 берененин 1 бөлүгүнө ылайык келишин текшерүү жөнүндө өтүнүү үчүн канааттандырууубуз, калтыруу өтүнөбүз. Көңүл буруңуздар. Сөзүңүз аяктадыбы?